Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Чүй облусу боюнча учурдагы эпидемиологиялык абал жана кышка даярдык тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Ашимов Элкинбек Токтогонович маалымат берип өтөт. Анда эмесе Элкинбек Токтогонович, сөз сизде. Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чүй облусунун аймагындагы коронавирус инфекциясына тарап кетишине жол бербөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө кыскача маалымат берип коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясы 3085 адамда аныкталган Чүй облусу боюнча. Анын ичинен акыркы сутка ичинде коронавирус инфекциясы боюнча 1 адамда аныкталган. Жалпысынан Чүй облусу боюнча ушул илдеттен 48 адам каза болду. Ооруканадан сырткары пневмония оорусу менен 9996 адам аныкталган. Анын ичинен тилекке каршы 234 адам каза болду. Область боюнча коронавирус инфекциясы жана оорукана сыртындагы пневмония менен ооруган бейтаптарга кабыл алуу үчүн 11 Чүй обласу боюнча 11 ооруканада 220 орун даярдалган. Учурда 77 бейтап дарыланууда. Оор абалда 4 бейтабыбыз бар. Коронавирус илдетине чалдыккан адамдар менен тыгыз байланышта болгон адамдарды аныктоо максатында 26 марттан бери ошо Чүй обласу боюнча 38 мобилдик группа топ түзүлгөн. Алар эпидемиологик тергөө иштерин алып барат. Бул топко тартылган кызматкерлер тийиштүү медициналык жеке коргонуу каражаттары жана автотранспорт менен камсыз болгон. Мобилдик топтор курамына жалпысынан 102 кызматкер тартылган. Бул медициналык кызматкерлер, эпидемиолог жана ошондой эле дезинфектор жана айдоочу. Бүгүнкү күндө мобилдик топтор вахталык режимде кызмат өтүп жатышат. Анткени алар коронавируска чалдыккан адамдар менен түздөн түз байланышта болгонуна байланыштуу ооруну жуктуруп алуу коркунучу бар болгондуктан нөөмөттөн чыккандан кийин 14 күн обсервацияда болушат. Алардын обсервацияда болушуна бардык шарттар түзүлгөн. Область боюнча 2742 орундук 244 күндүзгү стационарлар уюштурулган. Бүгүнкү күндө бейтаптардын саны азайып, 2 күндүзгү гана стационар иштеп жатат. Калгандардын баары тең бүгүнкү күндө өзүнүн ишин токтотту. Анткени кайрылуулар эгерде биринчи учурларда 7000ден ашык адамдар кайрылса, бүгүнкү күндө ошол бир 15-20-30га чейинки гана кишилер кайрылып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө 2 гана күнүмдүк стационар иштеп атат. Жалпысынан күндүзгү стационар ачылгандан бери бүгүнкү күнгө чейин 121777 адам кайрылган. Коронавирус инфекциясы жана пневмония ооруларынан каза болгондордун санын азайтуу, кырдаалды жөнгө салуу үчүн көзөмөлдөгү медициналык мекемелерде, ошондой эле райондордо бейтаптарды аныктоо жана кеңеш берүү максатында үймө-үй кыдырып түшүндүрүү иштери жүргүзүү жана ооруларды аныктоо уюштурулган. Мындай чечим коронавирустук инфекцияны жана пневмониядан каза болгон бейтаптардын боюнча анализ жүргүзүп, көпчүлүк бейтаптар оор абалда ооруканага жаткырылгандыгы аныкталган. Жалпысынан бүгүнкү күндө 115916 үй чарбасы каралып, ал жерден 345168 адам аныкталды. 8006 адам аныкталып, тиешелүү дарылоого дайындоо үчүн медициналык мекемелерге өткөрүлүп берилди. Эми азыркы учурдагы эң дагы бир орчундуу маселе бул албетте бул билим берүү боюнча. Анткени мына 1 сентябрь жакындап бардык Чүй областындагы 325 билим берүү мекемелери балдарды тосуп алууга даяр. Бирок азыркы эпидемиялык кырдаалды эске алуу менен балдардын, мугалимдердин жана ата-энелердин ден соолугу үчүн кооптуу чөйрөнү түзүүнүн алдын алуу максатында билим берүү процесстери дистанциялык формада 2020-2021 жылдын окуу жылынын биринчи чейрегинде өткөрүү каралган. Ал эми биздин 1 класска бара турган балдарыбыз жалпысынан Чүй обласу боюнча бүгүнкү күндө 23655 окуучу
мектептин бозогосун аттап өтөт. Аларга албетте ушул айтылган баардык коопсуздуктарды сактоо менен алар алар окуусун калыптанып калган гана шартта өтүшөт. Окуу процесси баардык санитардык эпидемиологиялык эрежелер сакталып, санитайзерлер менен кол жуучу каражаттар камсыздалган жана дистанциялык аралыкты сактоо менен уюштурулган. Ошондой эле мен ойлойм, бул балдарга баардык шарттар түзүлөт жана биздин 1-класска келген окуучуларыбыз өздөрүн ошол мектепте, өзүнүн классында жана белгиленген шартта окууларын баштамакчы. Бүгүнкү күндө дагы бир орчундуу бул маселе, албетте бул күз-кышка даярдык. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын калкын жана экономика тармактарын 2020-2021 жылга күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндөгү 2020 жылдын 30 апрелдеги 228 токтомун аткаруу боюнча, Чүй областы боюнча 2020 жылдын 13 майында номер 88 буйрук чыккан. Бул буйрук боюнча Чүй областында калкты жана экономикалык тармакта, социалдык экономикалык тармактарды 20-21 жылкы күз-кышка даярдоо боюнча штаб түзүлгөн. Ошондой эле штабтар бардык райондордо түзүлгөн жана бүгүнкү күндө өзүнүн жигердүү иштерин жүргүзүп келе жатат. Чүй областынын социалдык маданий тармактары объектилерин, турак жай коммуналдык чарбаларын жана калкты отун менен камсыздоо жылдык планы 342.933,7 тонна көмүр даярдоо мерчемделген. Бүгүнкү күндө 55.805,6 тонна даярдалып, жалпысынан 16,2%га аткарылды. Анын ичинде билим берүү объектилери боюнча 19.091,2 тонна планда көрсөтүлгөн болсо, бүгүнкү күндө 4.841,1 тонна даярдалып, жалпысынан 25,2% аткарылды. Саламаттык сактоо объектилери боюнча 2171,5 тонна мерчелделген, бүгүнкү күндө 873,5 тонна аткарылып, жалпысынан 40,25% жумуш аткарылды. Маданият мекемелери боюнча 166,5 тонна, анығында 83 тонна даярдалып, бүгүнкү күндө 49,8% иш аткарылды. Калктын камсыз болуу, көмүр менен камсыз болуу жалпысынан 321.891 тонна талап кылынат. Бул боюнча бүгүнкү күндө 50.000 тонна, же болбосо 15,15% аткарылды. Жана ушул калкты жана бардык мекемелерди көмүр менен камсыз боюнча иштер улантылууда. Жалпысынан район, область боюнча 75 тендердик комиссия түзүлгөн. Алардын 68-inde тендердик комиссия өзүнүн ишин аткарып, келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө мектептерде жана бардык социалдык мекемелерге көмүрлөр түшүрүлүүдө. Ал эми калкты көмүр менен камсыз болуу боюнча Чүй областы боюнча жалпысынан 28 стационардык көмүр кампалары ачылган жана жылып жүрүүчү 50 отун базарлары түзүлүп, алар дагы өзүнүн ишин жигердүү иштей баштады. Областта 325 билим берүү мекемелеринде, 241 балдар бакчаларында, 153 маданият мекемелеринде, 225 саламаттык сактоо объектилеринде жана Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын жылуулук менен камсыздоо ишканаларынын 45 мештеринде дефекттик акттар түзүлүп, ремонт иштери аяктады. Албетте кыш күзгө даярдыктарда бул Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасындагы иши абдан жигердүү жана анын орду бар. Бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча райондордо ишканалардын кампасында бүгүнкү күнү 2790 тонна көмүр жана 7130 тонна мазут менен сактап сатып алышкан. Ошол эле учурда жергиликтүү бюджеттин Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасына дебиторлук карызы 2020 жылдын 1-августуна карата 2.728,8 миллион сомду түзүп атат. Мен ойлойм, бул дагы ушул жергиликтүү бийликтин ушул карыздардан кутулуп, Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын ишин үзгүлтүккө учатпастан ушул быйылкы кышкы
кышында жакшы өтүп кетүүгө себеп болот. Ал эми албетте күз кышкы мезгилде бул электроэнергиянын да оорду абдан оорчундуу. Ошондуктан бизде электроэнергия боюнча область боюнча быйылкы жылга 3 миллиард 671,6 миллион киловатт каралган, лимит бекитилип каралган. Ушул жылдын 1-июлуна карата апрель-июнь айында 1 миллиард 358,8 миллион киловатт саат пайдаланып, пландагы 1 миллиард 471,4 миллион киловатт сааттын ордуна 119,9 миллион киловатт аз пайдаланган. Бул дагы ушул кыш мезгилине жакшы мындай жөрөлгө түзмөкчү. Пайдаланган электр энергиясы үчүн жыйымдардын чогулушу 1 миллиард 881,2 миллион сомду түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 52,8 миллион сомго көп чогулган. Ошонун негизинде отчеттук мезгил аралыгында Түндүк электро ачык акционердик коому 20-21 жылдын күзгү кышкы мезгилине даярдык көрүү максатында электр тармактарында ремонттоо жана даярдоо иштерин жүргүзгөн. Жабдууларды ремонттоо иштери пландалган 44,3 миллион сомдун ордуна 56 миллион сомго же 126,4% аткарган. Кезектеги ремонт иштери пландалган 8,4 миллион сомдун ордуна 10,3 миллион сом өлчөмүндө же болбосо 122,6% аткарды. Мен ойлойм, бул жумуштардын баары тең толук кандуу аткарылып, кыш мезгилинде кандайдыр бир оорчундуу көйгөйлүү маселелер жаралбашына шарт түзөт. Чүй облусунун жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасындагы ишин белгилеп кетсек, алар дагы ушул кышкы даярдыктарын өзүнүн мерчемделген пландары боюнча иштерин аткарышты. Капиталдык ремонт иштери боюнча пайдаланган 57 миллион 550,3 миң сом аткарылган. Бүгүнкү күндө бардык капремонттор 14 көмөк чордондо пландаштырылган иштери аткарылууда. Мен ойлойм, биздин аткарып аткан иштерибиз менен бүгүнкү күндө жалпысынан Чүй обласы эпидемиялык абал туруктуу. Ал эми кышка даярдыктар мерчемделген пландын өзөгүндө өзүнүн иштерин жигердүү аткарып жатат. Рахмат. Рахмат көңүл бургуңуздарга. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингди жыйынтыктайбыз. Чүй облусу боюнча учурдагы эпидемиологиялык абал, ошондой эле кышка даярдык тууралуу сиздерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Ашырбаев Элкинбек Токтогонович маалымат берип өттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.